Очень часто Көп учурларда үй бүлөлүк тиричиликтик зомбулук жасалган учурда анын катышуучулары аны жарыя кылбоого аракет кылышат. даже если Ал тургай зомбулукту башынан өткөргөн аял укук коргоо органдарына кайрылууну чечсе, органы көп учурда ага кысым көрсөтүлөт жана укук бузуучу менен элдешүүгө мажбурлашат. Ушул эле учурда Стамбул конвенциясы аялдарга карата зомбулук окуяларына байланыштуу талаш-тартыштарды чечүүнүн, анын ичинде тараптардын ортосуна ортомчулук кылуу жана элдештирүү сыяктуу альтернативдүү процедураларына тыюу салат. Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча комитеттин номер 33 аялдар үчүн сот адилеттүүлүгүнүн жеткиликтүү жөнүндө сунуштамасы мамлекеттерге аялдарга карата зомбулук окуялары, анын ичинде үй бүлөлүк зомбулуктун кандай гана жагдайлары болбосун, талаш-тартыштарды чечүүнүн кандайдыр бир альтернативдик процедураларын колдобоону сунуштайт. альтернативных процедур разрешения споров. Такой запрет Мындай тыюу салуу реалдуулукта элдешүү тажрыйбасы тараптардын бул процесске келүүдө ресурстары жана мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуп калгандыгы менен негизделген. но в случаях семейной Бирок үй бүлөлүк тиричиликтин зомбулук окуяларында үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө иштер боюнча жабырлануучу жана айыпкер бирдей абалда болушпайт. Көп учурларда аял айыпкердин көз каранды, анын көзөмөлдөөсү абалында болот жана элдешүүгө жетишүү үчүн бирдей ресурстарга ээ эмес. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдө зомбулук интимдик өнөктөшүү тарабынан жасалган учурда ортомчулук тажрыйбасына тыюу салынган. Элдешүүнүн коопсуздугу кылмышкерге кайрадан кайтып барууга макул болгон жабыр тарткан адамдар зомбулуктун эскалациясына кабылуулары мүмкүн экендигинде. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамы аялдарга карата зомбулукка байланыштуу иштерде тараптардын элдешүүсү мүмкүнчүлүгүн бир гана өзгөчө чектелген учурларда караштырат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 57-биринеси 2021 жыл. Тараптардын ортосунда макулдашууга жетишилген учурда кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу мүмкүнчүлүгүн караштырат. Мына ошентип коркунучтуулугу аз жана анча оор эмес кылмыштарга айыпкерлер, ошондой эле зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктуу аракеттер боюнча оордотуучу жагдайсыз айыпкерлер тараптардын элдешүүсү учурунда кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн. Тараптардын элдешүүсү же тараптардын өздөрү тарабынан же медиатордун жардамы менен жетишилүүсү мүмкүн. Медиатор – бул медиацияны өткөрүү үчүн тартылган атайын билимге ээ көз карандысыз адам. Медиатор укуктуу, тараптарга элдешүү жөнүндө келишим түзүүгө көмөктөшүү, тараптар менен эч кимдин катышуусуз жалгыз жана конфиденциалдуу түрдө убакытка чектөө койбостон жолугушууга, талаш-тартыштардын болуусуна кызыктар башка катышуучулар менен өз ара аракеттенишүүгө. Эгер ал өткөрүлгөн медиация процедурасы тараптардын элдешүүсүнө алып келбейт деп эсептесе, медиация процедурасын өткөрүүдөн баш тартууга. Кыргызстанда медиацияны колдонуу кеңири тараган эмес. Бирок жалпысынан тиричиликтин зомбулук окуяларында тараптардын элдешүүсү тилекке каршы кеңири жайылган тажрыйба болуп эсептелет. Кыргызстанда сот аксакалдары иш алып барышат. Бул ыктыярдуу башталышта тандоо жана өзүн өзү башкаруунун негизинде түзүлгөн коомдук органдар. Сот, прокурор же башка укук коргоо органдары коомдук таасир этүү чараларын колдонуу үчүн кылмыш иштери токтотулган иштер боюнча жарандардын ортосундагы талаш-тартыштарды укук коргоо органдарына жибере алышат. Аксакалдар соттору ишендирүү, коомдук таасир этүү тараптардын элдешүүсүнө жетишүү жана республиканын мыйзамдарына карама-каршы келбеген адилеттүү чечимдерди кабыл алуу жолу менен иш алып барышат. Аксакалдар соттору тарабынан тараптардын, анын ичинде үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы элдешүү максатында мүлктүк жана үй бүлөлүк талаш-тартыштарды чечүү үчүн жарандардын өздөрүнүн берген арызы боюнча иштер каралуусу мүмкүн. Демек, Кыргыз Республикасынын аксакалдар соттору жөнүндө мыйзамынын 15-беренесине ылайык, адамдын жоосунунда кылмыштын курамы болбогон учурларда үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу иштерди караганга укуктуу. Аксакалдар соту төмөнкүдүү иштердин материалдарды карайт. Эгерде анын аймагында укук бузуулар болсо, жашаган жерине карабастан эгерде жоопкер анын аймагында жашаса, арыз берүүчүлөрдүн өтүнүчү боюнча. Эгерде укук бузуучу болбосо жабырлануучу болбосо жоопкер анын аймагында жашаса, башка аксакалдар сотторунун өтүнүчү боюнча ишти карайт. Аксакалдар соту төмөндөгү таасир көрсөтүү чараларынын бирөөнү колдонуу жөнүндө чечим чыгарат. Эскертүү берүү, жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттендирүү, коомдук уяткаруу жарыялоо, материалдык зыяндын ордун толтурууну күнөөлүү тарапка милдеттендирүү, акчалай жаза пул салуу.